Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Тазабек Икрамов Сузак районунун Кызыл Тоо айыл округуна караштуу Алмалуу айылынын тургундары менен жолугушту. Жолугушууга өкмөттүн Жалал Абад облусундагы Сузак районунун Кызыл Тоо айылынын жетекчилери катышты. Эл менен жолугушуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн имаратында өттү. Жолугушууда райондогу Алмалуу айылынын тургундары ушул жылдын жаз айында болгон жер көчкүнүнүн айынан өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жашоочуларды башка аймакка көчүрүү чечими кабыл алынгандыгын, көчүп кетчүлөргө жер участогун берүүнү өкмөт башчысы өзү убада кылгандыгын айтышты. Бирок андан бери 4-5 ай өткөнү менен ушул кезге чейин турак жайлары бузулган алмалуулуктарга үй курууга жер тилкелери берилбей жаткандыгына нааразы экенин билдиришти. Кырсык болгондон кийин өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков өзү келип элден кабар алып, көйгөйлөрүн чече тургандыгын айткан болчу. Эскерте кетсек, Алмалуу айылында ушул жылдын март айында жер көчкү жүрүп, бир адамдын өмүрүн алган. 1994 жылы бул айылда жер көчүп, 13 адамдын өмүрү кыйылган. Ошондо 78 үй бүлө мамлекеттен сууду алып, бул аймактан көчүп кетиши керек болчу. Учурда бул жерде 143 үй бүлө жашап келет.